Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Өткөн базарда сиздерге рассрочка тууралуу толугураак маалымат алып бере албай калдык эле. Азыр биз бүгүн ошол рассрочка берүүчү унаалардын точкасында турабыз. Ушул жерде баардык унааларга рассрочка берилет. Бул жакта дагы унаалар турат. Азыр биз ушул жерден мындайча айтканда рассрочка берген кишилер менен азыр толугураак маалымат алып беребиз. Урматтуу достор, азыр биз биринчи кара мерсти мисалга алып, азыр ушуну рассрочка тууралуу азыр кеп кылабыз. Ушуну айта кетсеңиз, мисалы рассрочка алып, өзүнө документалный өткөргөнгө чейин эмне кылыш керек? Документалный айдаш үчүн, айдап жүрүш үчүнчү техпаспорттон айдайт, через договор менен түзөбүз да. Договор менен айдайт. Bir жылдан кутуп бүткөндөн кийин доверие жазып беребиз, bir жылга чейин. Анан калган өзү оформить кылып кутуп бүткөндөн кийин. Рассрочка тууралуу ушул жердеги унааларды кызыккандар болсо, азыр мен сиздерге баардык кайсы унаалар рассрочка берилет, ошолордун баарын көрсөтөбүз. Азыр эгерде кайсы унаага кызыккан болсоңуздар, өткөн базарда сиздерге толук маалымат алып бере албай калдым эле. Азыр эми баардык унаага жооп берүүчү номер, бул номерге байланышка чыксаңыздар болот. 0707 33 38 90 0720 65 79. Эми биз кайсы унаалар рассрочкага берилет экенин сиздерге көрсөтөбүз. Бул жерде Opel Vectra универсал турат. Ушул унаа рассрочкага берилет экен. Ушул унаанын мисалы номерин сураган болсоңуздар, биз жаңы көрсөткөн номерге байланышка чыгасыздар. Бул жердеги баардык эле унаалар ушундай. Бул жактагы унааларды көрсөтөлү. Бул жерде Mercedes Benz турат, жылы жазылып атыр. Үстүндө люк бар. Эгерде мисалы ушул унаага кызыккан болсоңуздар дагы, бул жерде номери турат. Ушул номерге байланышка чыгып көрүңүздөр. Üstünde lük var. Эми evet abi, siz Verso'ga kızıksanızlar, бұл ұнандағы рассрочка туралы номері bir емес, 2 номер тұрады бұл жерде. Шуны көріңіздер. Барлық эле номерлері окшош. Біз өкүнбөсө ички салонуна көрсөттүк дагы. Бұл жерде жаңа көрсөтүп кеткен дагы бир мерс турат, ушуну көрсөттүк сиздерге. Бул мерске кызыксаңыздар дагы баардык эле номерлери окшош, биз сиздерге көрсөттүк. Бул жерде дагы Honda Accord Levy турат. Мисалы бул унаанын жылына объем канча экенин сурагандар болсо, биз жаңа көрсөткөн номерге байланышка чыгыңыздар. Бул унаадагы BMW X5 көк түстөгү. Бул унаадагы рассрочкага берилип атат. Көрүңүздөр. Мүмкін салондарында ашып көрсетеді азыр. Салондар көріп қойылы. Салондары жақшы. Subaru Legacy, Subaru Forester тұрат. Сол рулы. Мысалы, ушул унааға дагы кызыксаңыздар, жаңа биз Mercedes-Benz алдында көрсөткөн номерге байланышка чыгып, ушул Subaru тууралуу дагы
толығырақ маалымат алсаңыздар болады. Үстінде люк бар. ордунан не машина рассрочка. Этигине. Көрдіңіздер, үстінде люк бар. Біз әме сіздерге өзіңіздағы рассрочка туралы маалыматты айта кетелі. Сізден 2 ғана документ ұсынылады екен. Бұл жерде мынаны рассрочкаға алу үшін алдын ала 40-50% ақшаны төлеп қойыш керек болады екен. Бір жыл ішінде 20% комиссиясы менен төлеп береді екенсіз. Қалған ақшасını bir жыл içinde төлеп бересіз. Ошондо комиссияны эсептегенде 20%-тан үстүнө кошуп берет экенсиз. Кайсын аны алсаңыз дагы, мисалы бул Матизди сиз эгерде 120 миңге алчу болсоңуз, анын сиз 60 миң сомуну алдын ала төлөп, анын үстүнө калган акчага үстүнө 20%-га кошуп, bir жыл ичинде төлөп берсеңиз болот экен. Эгерде ушул рассрочка тууралуу дагы кызыккандар болсо, биз жаман көрсөткөн номерге дагы кайра байланышка чыгыңыздар. Сиздерге көрсөттүк. Бул жерде бүгүнкү базарда ушул унаалар чыгыптыр. Биз башка унааларды көрсөтө берели. Сиздерге толугураак маалыматты алып бердик деп ойлойм. Бул жерде кечиресиздер, сиздерге өткөнкү базарда ушул унаа тууралуу толугураак маалымат алып бере албай калдык эле. Азыр ички салонун ачып көрсөтөбүз. Бул ачык болгон болсо. Мына көрүңүздөр, кожаный салон. Ата салонун үстүндө люк бар. Өткөндө ушул унааны көп сурадыңыздар эле. Мына бүгүн биз сиздерге толугураак маалыматты алып бердик. Ушул унаа боюнча дагы эгерде кызыксаңыздар, жана көрсөткөн номерге байланышка чыгып, чалып сүйлөшүп барыңыздар. Бул унаа жана сиздерге айтып кеткендей баасы $13.500. Мисалы ушул унааны алам десеңиздер, 50%-ны же 40%-ны алдын ала төлөшүңүздөр керек болот экен. Калган акчаны bir жылдын ичинде үстүнө 20%-га кошуп төлөйсүздөр. Ушул унаага кызыккандар болсо. Баасы, негизги баасы $13.500. Көрүп алыңыздар. Мына ушундай, эгерде кызыккандар болсо, кийинки базарда кайсы унаалар чыккан болсо, дагы да болсо сиздерге тартуулап турабыз. Биз күн сайын базардабыз. Кайсы унаалар чыккан болсо, ошолорду көрсөтүп турабыз. Эми биз бул жактан унааларды жөн гана тартуулайбыз. Булар рассрочкага берилбейт. Базарда турган унаалар Mercedes-Benz 98-жылы чыгарылган ABM 3.2 Бабик оригинал. Состояниясы отличное деп жазылып турат. Это размер экен, көрүңүздөр. Красавчик болушуп турат. Ушунда мерстерди айдасаң кана. Сонунда бар. Баасы $6.000. Гаражный хранилище. Гаражда сакталып турган. Бул жерде дагы бир нерсти көрсөтөбүз сиздерге. 93-жылы чыгарылган ABM 2.2 $3.700 суралыптыр. Үстүндө люк дагы бар. Это короз Мерседестердин бирөөсү экен. Көрүңүздөр, кызыккандар болсо чалып сүйлөшүп барыңыздар. Базарда бар эле тонированный болушуп атыр. Мерседестер бар.
Бұл жерде сіздерге ақырғы унаны көрсетеміз. Қара түстегі Ben X5 2004 жылы шығарылған. Объем 330.000 км жүріп тұр. Коробкасы автомат, 12-16 расход қылады деп жазып тұр. Басы $7.000. Көріңіздер. Состояниясы жақсы, бірақ бұл базарға жуылай кіргендігіне байланышты біраз чаң болып тұрады, сондықтан шындай болса да сіздерге көрсете өтелі. Сұраулар бойынша Мерседестің бағы 40-сын көрсетіп қойлы. 2001 жылы шығарылған, объем 4.3. Бұл бағы алдыңғы лобойдағы, передний лобойдағы қара түске боялған. Тонированный. Бұл қороз Мерседестердің біресі болып қатыр. $6.000 сұрады деген şu Mercedes'ке. Для чего это сильно? Мына шундай. Құрметті достар, біз дағдайлы болса тартылаймыз. Каналдан алыстамай тұрыңыздар.